Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан, деги эле дүйнө жүзүнөн көрүп жаткан кыргыз боордошторум, саламатсыздарбы? Ар дайымкыдай бизге лайк басып, жакшы каалоо тилек жаза кетиңиздер. Билесиздер, жүрөк уясы долбоору аябай көп мекендештер тарабынан колдоо көргөзүлүп, жакшы каалоо тилектер жазылып, аябай көп көрүүчү топтоду YouTube тармагында. Анан бул жүрөк уясынын негизги максаты эмнеде? Анан Москва, Россия жергесиндеги Алтымыш Мадыбаев агабыздан кыскача интервью алганы чакырып калдык. Мынакей, ассалому алейкум. Ага, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы шүгүр. Кыйналбай, чарчабай жүрөсүздөрбү? Жакшы, акырынан өзүңүздөр да кандай? Жакшы. Биз негизи биринчи эле роликти көргөндө аябай мындай таасир алдык да. Ушул жанагы мусор терип жүргөн жер аябай өкүнүчтүү болду да, жаман көзүңөн жаш чыгара турган видео болуп тур да, аябай мындай ыраазы болуп кеттим да. Ушундай кыйналып жүргөн бир туугандарга үйлүү кылып, дагында болсо бул нерсе дагы элден топтолгон акча эмес экен да. Ооба. Аябай жакшы нерсени ойлоп чыгыпсыздар. Анан ал нерсени билбеген дагы биздин көптөгөн мекендештерибиз бар чыгар. Андыктан мен сиздин номерлериңизди мен чекеге коюп коеюн, сим карта боюнча. Эл менен амандашып, ушул жүрөк уясынын идеологиясы кандай, ошолор боюнча бир канча маек кылалык. Ассаламу алейкум, арыбаңыздар. Ушул Иса бир тууганыбыздын каналын көрүп аткан Кыргызстандагы, Москвадагы, деги эле ушу жер жүзүндө ушул каналды, ушул видеону көрүп аткан жалпы мекендештер, баарыңыздарга салам. Сиздин айтып өткөн сурооңуз боюнча жооп бере кете турган болсок, чындыгында жүрөк уясы долбоору ушул буга чейинки жасаган кызматы менен көптөгөн адамдардын алкышына татыды, көптөгөн адамдардын көңүлүн буртурду дегендей өзүнөчү. Ооба. Анан негизги максат бул жерде чындыгында бул идея өтө жакшы. Эч кимге мындай оорчулугу жок. Эч ким бул нерседен эч кандай бир ашыкча каражатка дагы зыян тартпайт. Эч кандай нерсе мындай зыян, жүк, оорчулугу жок адамдаргачы. Бул долбоордун негиздөөчүсү Абдыжалил Тагаев деген агабыз ошол Кыргызстанда жашап жүрүп, ошо Бишкек борборубуздагы свалканын жээгинде жашап аткан мекендештерибиздин абалынан кабар алганы барып, анан ошол жактагы мекендештердин көп балалуу жалгыз боо энелердин ал акыбалын көрүп, анан ушундай бир түйшөлүү ой пайда болуп, ошондо бир идея келген да ушул. Анан өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер, Россияда Теле2 деген уюлдук оператор бар. Теле2. Ошол уюлдук оператор менен биздин долбоор тарабынан расмий түрдө официалдуу келишим түзүлгөн. Ошол келишимдин негизинде биз өзүбүздүн жарандарга Теле2 сим карталарын акысыз пайдаланууга беребиз да. Ошол биздин долбоор тарабынан берилген Теле2 сим карталарын биздин колдонуучулар ай сайын интернетке акча салып пайдаланышса, ошол ай сайын интернетке коротуп аткан каражатынын 20%ы ошол компания аркылуу кайрымдуулукка бөлүнүп турат. Келишимдин негизиндечи. Эми мындай караганда биздин бул жактагы жарандар, мекендештер башка деле бир сим картага ай сайын интернетке акча салып колдонуп атышпайбы? Мисалы сиз деле, бул жак деле, тигилер делечи. Ошондой эле сим карта, ошондой эле интернет берет да. Биз тарабынан берилген сим картага деле ошондой эле каражат жумшалат, ошондой эле интернет. Болгон эле ошол ай сайын интернетке коротуп аткан каражатынын 20%ы билинбей кайрымдуулукка бөлүнүп турат. Сим карталар ар бир колдонуучуга официалдуу катталат расмий түрдө. Сим карталар 100% акысыз бекер берилет. Болгону биздин жарандар ошол интернетке тарифтик төлөмдөрдү төлөп эле пайдаланышат. Анан азырынча биздин долбоордун башында ошол мекенибиздеги көп балалуу жалгыз боо энелерди, турак жайы жок көп балалуу жалгыз боо энелерди колдоо эң биринчи максатыбыз. Себеби дегенде билесиздер, эненин өзүнүн кара жанына болгон кайгысы бул бир, өзүнүн бала чакасына болгон кайгысы бул эки да. Ооба. Ошондуктан ушундай бир оор кырдаалда, оор абалда аянычтуу тагдыр башына түшүп калган көп балалуу жалгыз боо энелерди биринчи колдойлу деп ошону алып чыгып атабыз азыр. Эми алар ушундай бир турак жайы жок, өзүнүн ушундай бир чүрпөлөрү менен жашап аткан энелерди ушундай бир турак жай менен камсыз кылалы депчи. Анан баарына бирикте пакет, продукталарды деле алып барып бере берели деген ой келген, бирок эми өзүңөр билесиңер, продукты пакет бир күн болсо бир күн түгөнөт да. Туура, аягы жок нерсе, токтобогон нерсе да.
ошон үчүн мүмкүн болушунча алыбыздын жетишинче ушул жакшы турак жайлар менен камсыз кылуу негизги азыркы биринчи этаптагы жардамдарыбыз ушундай. Негизи ошол Россия өлкөсүндө канча миңдеген биздин кыргыз мекендештер эмгектенет экен. Сиздер эми анализдеп чыктыңыздар да. Ооба. Канча Негизи Москваны айталы. Мгм. Москвада официалдуу каттоого турган биздин жарандарды эсептегенде бир 700-800 миңге барат экен. Москванын өзүндө. Москванын өзүндө. Анан жанагы каттоодо турбаган ушундай баардыгын кошкондо миллиондун тегереги. Дээрлик Москванын миллион. өзүндө. Москванын өзүндө. Ал эми биз кызыгуу иретинде неметип көрдүк. Жалпы эле Россия жергесинде канча кыргыз абонент бар деп. Ооба. Эсептеп көрсөк 2 миллиард. Жок, 3 миллион кыргыз абонент бар экен, кечиресиздер. 3 миллион. Эми биз колдонобуз. Мисалы менин эле жанымда 3 адам бар, ар бир адам үй бүлөсү менен бар. Ошолордун баардыгын кошуп келгенде 3 миллион кыргыз абонент бар экен да. Лично менин өзүмдүн 3 сим картам бар. Бирини Wi-Fi'га үйдө турат, экинчиси дагы бир телефон, анан бул телефон, үчөөнү мен акча салам. Ошол сиз МТСке 2000 сом салам, мисалы, Wi-Fi'га. Теле2 бар, Теле2га 600 бир нерсе рубль салам айына. сизге окшоп 3 сим карта, 2 сим карта, 5 сим карта колдонгондор бар да. Эми биз мындай карасаң, эми ошол акчалар бир сууда эле агып кетип атат да, башка эле бир жакачы. Карап туруп каттың дейсиң да, мындай мисалы сиз 500, 600, 700 салып атам деп атпайсызбы? Ошолордун бир пайызы бир кайсы бир чиновниктин же кайсы бир олигархтын чөнтөгүнө кетип атат да. Жана эле бир байкебиз айтат, биз колдонуп аткан сим карталарга башка эле бир адамдар Ялтада же башка бир жакта яхтада эс алып жүрөт дейт да. Андан көрө силердин колдонолу ошол бир 20% ошол кайрымдуулукка кетет экен өзүбүзгө депчи. Анан сиз сөзүңүздү бөлүп койдум. Анан ошол канча миллион болот экен, биз кыргыздын баары ошол Теле2ны алып иштетип баштасак, айына канчадан үй салсак болот экен ошол пулга. Ошол боюнча сөз кылбайлыкпы? Негизи биздин эсептеп чыккан статистика боюнча, эгерде биздин сим картаны 50 миң адам колдонуп берсе, 50 миң адам. Жана биринчи ошо биздин долбоор тарабынан берилген үй 2 бөлмөлүү батир. Айына ошондой үйдөн бирден берип турганга каражат чыгып турат да. Эгер 50 миң адам туруктуу колдонуп берсе. Ошондой үйдөн айына бирден үйдү берип турганга мүмкүнчүлүк жаралат. Эми өзүңүз билесиз, мындай бул жакта мекендештерибиз ушу биримдик менен жакшы кабыл алуу менен ушу биздин долбоордун проектин колдоп берсе, буюрса ал күндөр дагы алыс эмес деп ойлойбуз. Ал күндөргө да жетебиз буюрса. Учурда канча адам сиздерден сим карта алып колдонуп жүрөт? Бүгүнкү күндө биздики дээрлик 4000ге чукулдап калды абоненттер. Аз. Аз. Эми биз азыркы учурда чайханаларга кечкисин барып, биздин жарандар кайсыл жерде көп, азыр чайханаларда көп да. Чайханаларга барып, уруксат сурап, 1 мүнөтүн алып, убакыт маалымат берип, эгер макул десе ошол жерден сим карта берип, мындай физический жактан иштеп атабыз. Эми буюрса азыр ушу медиа жактан бир элдерибизге көбүрөөк аракет кылалы деп ушуну аракет кылып атабыз. Себеби дегенде медиада азыр өтө активдүү биздин жарандар, өзүңүздөр билесиздер, YouTube, Instagram, ошол соцсеттерде. Ушул соцсеттер аркылуу дагы кененирээк жайылталы деп атабыз. Андыктан мекендештерим, видеого лайк басып, бул агабызды негизи көбүңүздөр тааныйсыздар болсо керек. Агабыз ошол Москвадагы маулиттөрдү өтө көбүн ошол агабыз алып барат. 6000, 7000 деген залда алып барып жүрөсүз. Чындыгында жакшы иш-чараларга катышасыз да. Аллах разы болгон болсун. Анан биримдикте болсо көп нерсени уюштурсак болот деген сөз да. Качанга чейин ошол картага которуп койгула, буга үй алып берелик, буга мындай кылып берелик дегенге караганда ошол сим картаны эле колдонуп 20% кайрымдуулукка кетип эле 50 миң адам колдогон болсок, айына бирден бир муктаж үй бүлө ошол биздин какой-то процентибизден үй алса жакшы экен да. Ошону эле акчаны биз сиз айткандай бирөөгө берип атат экенбиз да азыр. Мен ойлонуп таптым карасаңыз. 700 миң деген кыргыз бул деген чоң масса да бул. Эми сиздин азыркы айткан сөзүңүзгө мындай чындыгында карап көрсөңүз, мындай көп мекендештерге айтып берсекчи, ушундай сенин сим картага салган каражатыңын 20% келишимдин негизинде компания өзү бөлүп берет деп айтабыз да.
десең мындай жомок сыяктуу кабыл алгандар да бар да мекендештер арасындачы. Негизи бул жомок эмес да туугандар. Бул биринчи кадам жасалды буюрса. Учурдан пайдаланып ушу буга чейин биздин сим карталарды колдонуп ошол нерсеге себепчи болгон мекендештерибизден Аллах ыраазы болсун. Буюрса ошол муктаж батирлүү болгондор күн сайын дуа кылып, күн сайын ар бир 5 убак намазында дуа кылып атышат. Алардын дуалары буюрса сиздерге дагы бир тийип атат, таасир берип атат деп биз өтө ишенебиз. Анан жана сиз карта жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Картага отуруп атабыз. Бизде сурайт көпчүлүгү, картаңар барбы? Мен сим карта албай эле картадан эле өзүм мындай акча берип коеюнчу депчи. Анан бизде негизи карта коюлган эмес. Карта эмес, ушу болгону биздин сим картадан эле ушундай сим картаны эле колдонуп бергиле деп ушундай неме. Азыр билесиздер, группадан деле кайсыл жактан болбосун оорукчандар, ар кандай кырдаалдарда карта номерлер келип атат. Эл мындай мекит жарандар мындай коомчулук өтө тажап калган учурда аз андай нерседенчи. Анан жанагы анча-мынча ууру эмес, ууру туурулар деле мындай чыгара коюп акча иштеп атышат. Туура. Анан бул бир жагы, экинчи жагы эми карта жагынан акчалай жардам бергенде сиз мен мүмкүнчүлүгүмө жараша мүмкүнчүлүк болгондо жардам беребиз да. 5 жолу, 10 жолу ар кандайчы. Сим картага сиз экөөбүз каалайбызбы, каалабайбызбы, ай сайын интернетке акча салабыз да. Ошон үчүн бул жерде сим картанын арты менен ушундай бир жакшы жетишкендиктерге жетишсек болот. Илгери биздин ата-бабаларыбыздан калган бир жакшы сөз бар да. Төртөөң болсоң дейт, төбөдөгү күндү түшүрөсүң дейт да. Алтооң болуп туруп, бирок ала болсоң дейт, алдыңдагы ашыңды алдырып бересиң дейт. Ансыңарда азыр миллион адам жүрөт деп атпайбызбы? Ошолордун бир 50 миңи колдонуп берсин ушул сим картаны жөн эле. Ошол башка эле бирөөгө кетип аткан бир какой-то пайызы ошол өзүбүздүн муктаждарга кетсе. Алла ыраазы болсун. Ушундай ойду ойлоп, ушул нерсени үстүнөн чыгып, мына теледиван менен сүйлөшүп, анан кыргыздарга мына аш мына жейлик тагын деп атат экенсиздер да, мындай айткандачы. Анан мисалы башка тарифтеги сим карталарды колдонгон адамдарга теледиванга өтүү мүмкүнчүлүктөрү барбы? Номерди алмаштырыш керекпи? Ошол сложный жактарынан айтып берсеңиз. Негизи теледивадан башка уюлдук операторлорду ошол номерин өзгөртпөстөн биздин тарифке өтсө болот. 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 Номери өзгөртүлбөй ошол боюнча калат. Ошол номер кайсыл соцсеттерге кандай услугаларга туташкан болсо, ошол боюнча калат. Ошол номерин өзгөртпөстөн биздин тарифке өткөрүп койсо болот. Перенос кылыпчы. Кандай услугага туташкан болсун, кайсы соцсетке улашкан болсун, ошол өзгөртүлбөй калат. Болгон эле ошол номерге единица салып атканда, мисалы мегафонго эмес, теледивага түшө турган болуп калат да. Теледивадан башка уюлдук оператордун сим картасы болсо, биздикине перенос кылса болот. Теледивадан теледивага өтпөйт мисалы. Анан дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, мисалы көчөдөн алган теледива сим картасы же теледиванын өзүнүн уюлдук түйүндөрүнөн алган сим карталар, алар бул кайрымдуулукка кетпейт. Биздин долбоор тарабынан берилген сим картаны гана пайдаланганда ошодон кайрымдуулукка бөлүнөт. Себеби дегенде биздин башында айтып өткөндөй, биздин долбоор менен теледиванын ортосуна келишимдин негизинде чыккан сим картадан гана кайрымдуулукка бөлүнөт да. Ошондуктан көчөдөн алынган же теледиванын өзүнүн уюлдук түйүндөрүнөн алынган сим карталар алар башка тыш жака жана башында айтып өткөндөй кайсы бир немелер башка булактарга кетет да. Эми бир номер алмаштырып коюу менен асман үзүлүп жерге түшпөйт. Келиңиздер чындыгында жакшы нерсени ойлопсуздар. Бирде бир тартайын дегенде мүмкүнчүлүк болбой калды эле. Мында Кудай калса агабызды кармаштаган кыйын болду. Жакшы нерсени ойлоп турсуз. Анан сим карта алам дегендер сизге жолугуш керекпи? Же жөн эле телефондон эле WhatsApp'тан жазып эле бүтүрүп кое турган ишпи? Бизде негизи сим карта алам дегендерге азыр метролорго чейин акысыз жеткирип берүү дагы бар. Эгер ушул өзүдөрү жашаган метрого же иштеген метросуна айтса, метрого чейин алып барып беребиз. Ошо алып жаткан учурда өзүнө каттап беребиз. Ал эми өзүнө ыңгайлуу учурда ошол өзүнө катталган сим картага тарифтик төлөмдү төлөп пайдалана берсе болот биздин. Күнүнө канча адамга чейин сиз өзүңүз уладыңыз? Сизди мына чайханалардан көп көрөбүз да, аябай активдүүсүз. Ар бир ошол чай ичип отурган адамдарга барып, ушул нерсе жетип калсын ушу кыргызга деп аябай көп түшүндүрөсүз да Алтымыш ага. Мына чындыгында Кудай көрүп турат кылган иштериңизди. Алла ыраазы болсун. Эми мен жеке өзүм бир айда бир 450-500 сим карта оформить этем, каттайм. Бирок ошонун арасынан эгерде 500-550 болсо, ошонун арасынан иштегени бир 350 менен 400 да.
калганы кийинки айга кошулушу мүмкүн, ар кандай да ошондой. Анан негизи ошол чайкана учурдан пайдаланып дагы бир ыраазычылык айтып коеюн. Ошо чайканага кирип ошо олтурган адамдарга маалымат бергенге уруксат берген ошо чайканалардын жетекчилерине дагы ыраазычылык. Алла ыраазы болсун аларга дагы. Жакшы. Анан негизи эле канча адамга үй алып бердиңер? Анан жакынкы арада сыр болсун деп айтып калдыңыз. Бир муктаж үй бүлөгө үй даярдап атыпсыздар Бишкектен. Негизи буга чейин ошол 4 балалуу жалгыз бай энеге 2 бөлмөлүү батир алынып берилген. Ошол эле үй бүлөгө туруктуу жумуш дагы ачылып берилген. Эми алар ошо үйгө кирди, баары жакшы, бирок өзлөрүнүн күнүмдүк кирешесин, тиргилигин мындан ары улап кетсин деп атайын туруктуу жумуш дагы ачылып берилген, түзүлүп берилген аларга. Машалла. Анан буюрса ушул быйылкы ыйык Рамазан айы ичи берели деп аракет кылып аттык эле экинчи үйдө. Эми Алланын буйругу насип экен. Буюрса бир ошо саналуу күндөр, 15-20 күндүн ичинде дагы бир мүмкүнчүлүгү чектелген бир тууганыбызга дагы бир батир берилет буюрса. Жакшы экен. Мекендештер, ошого окшогон жакшы иштерге биздин мекендештер ушу бир сим картаны пайдаланып, эми кайдагы бир сим картаны пайдаланып коюу менен эле себепкер, шериктеш болсо болот. Видеого чейинден айтып калдыңыз, бул чындап эле ошол сим картаны колдонсом 20% түшөбү, чынбы бул деп айткандар, мына чын экен. Мына поддержка кылалык бири-бирибизди. Ошол 20% түшкөндө дагы копейкадан сел куралат да, суу куралат, деңиз куралат дегендей да. Жардам берип, мына жакшы ишти баштаптыр. Көмөк көргөзүп, биримдикте, ынтымактыкта бололук. Негизи бизди биригишибиз бир аз кыйыныраак болот экен, көп жерлерде байкап жүрөм, бирок бириккен болсок аябай катуу кетебиз да. Биримдүү эле болсокчу. Анан кээ бирде мекендештердин арасында суроо туулуп калат да, биздин жана видеону көргөндөрчү. Эми үйдү анчалык жасалгалап берип эмне кереги бар? Ошончо жасалгалагандан көрө ошого 2 үйдүн акчасы кетиптир. 2 үйдү алып 2 муктажга берип койбойсуңарбы депчи. Буюрса эгер мүмкүн болсо ошол буга чейинки берилген батирдин жасалгасын кандай шартта берилгенин да коюп койсок балким болсо керек. Анан эми ал үйлөр баягы ушундай бир аянычтуу абалда, свалкада жашаган, ушундай бир вагондо жашаган адамдарга берилип атпайбы? Алардын мындай жашоого болгон үмүт ошончалык өчүп калган дейсиз. Мындай уктасам, эртеси ушу ойгонбой эле койсом дейт да алардын оючу. Мисалы сиз экөөбүз эртең бул ишти кылам, эртең бул жака барам деп уктаар алдында ошондой план менен кылабыз да. Ал адамдар болсо ушу уктаган боюнча ойгонбой эле калсам дейт да. Себеби дегенде ойгонгондо дагы жанагы ачкачылык башталат, дагы түйшүк, дагы баягы аргылбаган арман, күйүүчү. Ошондуктан жанагы бүт бардыгын жасалгалап бергенибиздин себеби ошол адамдардын баягы жан дүйнөсүндөгү жабыркап калган нерсени мындай бүтүндөй мындай дарылоо, дабалоо максатында да. Алар дагы билсин ушундай бир азыр ушундай бир жакшы коом мындай заманда жашап атабыз, бирок ошол адамдарга бир тагдыр түшүп калып атат да ошондойчу. Алар ойлош керек что биз жашоо мындай эле эмес, жакшы жашоо дагы бар. Ошондой бир нерсени алар сезип туйсун деп ошондой бир жакшы мүмкүн болушунча бир жакшы мындай жакшы шарт менен бергенге аракет кылабыз. Чындыгында сөз менен жеткирип болгус акыбалда жашап жаткан жерден ошол жашоосунду башка нукка буруп коюшту да, ошол жүрөгү астчы. Чындыгында биз дагы поддержка кылабыз. Кудай кааласа, балким байма-бай чыгарабыз, бир айда бирби. Биримдикте ынтымактыкта бололук, ушул долбоорду биз дагы колдойлук. Мисалы көп бир идеяларды бирөөлөргө айтсам, о паланчынын кызыкчылыгын көздөп дейт, ошонун атын чыгарышыбыз керекпи дейбиз да. Болбосо бирөө баштасын, ошонун аркасынан жүрүшүбүз керек да бизчи. Сен болуп кетпе, бул болуп кетпесин, мен болуп кетейин деген болсо, экөө сен болуп кетпе дейт да. Ошого мекендештер биз ар дайым биримдикте болушубуз керек экен, ынтымактыкта. Ошондо көп нерсеге жетишебиз Кудай кааласа. Анан негизи эле ушул сиздерге окшош симкарта таратып, жардам берем деген жүрөгүдө жалыны бар жаштар болсо, группага кошула аласыздарбы? Албетте, андай адамдар үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Биз негизи ошондой адамдарга негизи муктажбыз. Кээде эми үлгүрбөй калган учурлар болот, жетишип каласың, кээ бирине жетишпей каласың. Эми андай убакыттан, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошондой бир өзүмдүн салымымды кошот элем дегендер болсо, ар дайым биз
жазса болот. Жайыптуу болот. Негизи бул видеодон кийин аябай көп чалуулар, чакыруулар, алып келип бер деген смстер, сөздөр жаман көп болсо керек. Андыктан WhatsApp-ына эле жазып коюңуздар. Чалып тынчына алмай жок. Ошол очереди келгенде сим картаңыздар жеткизип, оформить этип берет. Ишиңиздерге ийгилик, келип бергениңиз үчүн Алла разы болгон болсун. Буйруса байма-бай чыгарып, ушул маалыматты бүтүндөй кыргыз журтчулугуна жеткирип, ушул иш-чараны токтоп калбаштыгына биз дагы салымыбызды кошойлук, Кудай кааласа. Биримдикте ынтымакта жүрөлүк Алтымыш ага. Ассаламу алейкум анда. Жүрөк уясы долбоору мекенибиздеги жетим жесир муктаж инсандарды колдоо жана турак жайсыз көп балалуу жалгыз бой энелерди турак жай менен камсыз кылуучу бизнес долбоору. Жалпыңыздарды жакшылык ишке шериктеш жана тилектеш болууга чакырат. Күнүмдүк колдонуп жаткан сим картаңызга салынган бирдигиңиздин муктаждар үчүн пайдалуу болушун каалайсызбы? Жүрөк уясы долбоору жана Теле2 уюлдук операторунун мыйзамдуу келишиминин негизинде ар бир жаранга Теле2 сим картасын сунуштайбыз. Сиздин ай сайын салган бирдигиңиздин 20% муктаждарга садака болуп турарын унутпаңыз. Аллах Таала кылган жардамыбыздын чоң же кичинесине карабайт, ниетибизге жана жүрөгүбүзгө карайт эмеспи? Жүрөк уясы долбоору менен жүрөгүңүздөн чыккан жакшылыкты бирге жасаңыз. Сим карталар колдонуучуларга расмий түрдө катталат жана акысыз берилет. Болгону сиз интернет иштетүү менен бирге соопко иштөө мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз. Садака берүүнүн эң оңой жана жеңил жолу. Сиздин бир сим карта колдонгонуңуз, бир муктажды колдоп коргогонуңуз. +7 991 163 64 13 +7 991 615 20 38 +7 936 512 62 88.